Жай окуганга караганда китепти бат тез окуганда көз азыраак чарчашына карабастан адамдардын 95% жай окушат экен. Мунун натыйжасында бат окуган адамдын мээси маалыматтын 80%, ал эми жай окуганда 60% гана кабыл алып, эске тута алат. Мисалы Наполеон 1 мүнөттө 2000 сөз окуй алган. Ал эми Бальзак 200 беттен турган романды жарым сааттын ичинде окуп бүтө алса, Моцарт түнү менен угуп чыккан обонун эртеси бир да жеринен жаңылбай жазып бере алчу экен. Дал ушундай кызыктуу маалыматтардан турган жол жобо көрсөтүүсү сиздер менен саламатсыздарбы? Алгаш чиптерди жуңгулдөгү өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын ичегилеринде жасап келишкен экен. Учурда болсо синтетикадан жасалат. Кичине кезимден атка мингенге кызыгам. Бирок атка миниш үчүн анын жабдыктарын жана аркандоо тушоону үйрөнүш керек. Мунун баарын мага Базарбай агай көрсөтүп берет. Азыр сиздерге ээрге куюшканды кантип улоонун жолун көрсөтөбүз. Ээрден чыккан атайын байланган жипке куюшкандын бир жак тарабын салабыз. Мына. Так жагынан салып туруп, аны айлантабыз баягы жипке. Айлантып туруп, бул жак тарабынан алып, илгек кылып тартабыз. Мына. Негизги куюшкандын жибин тартуу менен бул бышытылат. Шуну менен куюшкан ээрге байланды. Мындай ээр жылып кетпес үчүн бышыгыраак байлоо зарыл. Байлоолордун ичинен эң эле мага жакканы басмайыл тартуу болду. Андайын биринчи тогодон үстүнөн улдуй кездеп өткөз. Ошонун иш жагы менен келип, экинчи тогодон иш жагынан өткөз. Тартып бышытып ал бир аз. Иш жагынан өткөз керек. Так, эми биринчи тогодон дагы көмкөрөсүнөн илеп, сол жак тарабынан тартып ал. Күч керек экен да? Дагы оң жак тарапка ийип барып туруп, мына жерден өткөз. Көмкөрөсүнөн өткөз. Өткөзүп, ортосунан бери кездей тартасың. Мен буга чейин жип байлоонунда өзүнчө жөрөлгөлөрү бар экенин билбептирмин. Эми болсо Базарбай агайдын жардамы менен билип олтурам. Так. Эми ортосунан өткөрүп туруп улдуй тарт. Вот, мына бул басмайыл байлоо. Басмайылды азыркындай пышытып тартууда ат өзүнүн ээсин, мине турган ээсин канча күчү бар экендигин ушудан билет экен да. Ушуга карата мамиле жасайт. Күчтүү, мына ушул бел канчалык пышык тартылса, ат мага ишенимдүү ушул ээ келди деп айтат экен. Ал эми бошураак тарткан кишини ал баратып жыгытышка аракет жасап, ар түрдүү өнөр көрсөтөт. Эң көп колдонулган күрмөк байлоо ыкмасы үзөңгүнү да, жүгөндү да байлоодо колдонулат. Ат жабдыктарын да жайгаштырып болдук. Эми мине берсе болот. Өмүрүмдө 3 жолу атка миндим, бирок көпкө мине алган жокмун. Эми аны казыкка байлоо керек. Казык бош салууну силерге көрсөтүп берсем. Ал үчүн жипти казыкка жакындатып, мынандай абалга алып келебиз да, бир ороп алабыз мына. Экинчи ором биринчи оромдун астынан оролуп, эки жиптин ортосундагы аралыктан алынып туруп, тартылып бышытылат. Мына ушуну казык бош деп коебуз. Ат ылоологон сайын, утуру кыймыл жасаган сайын, анын тартылуусунан улам жип биринчи кабат, экинчи кабатты пышыктап турат. Мына ошондуктан ушу казыкты бооладык деген сөздөн келип чыкса керек. Мына казык бош салуу кеңири элибизде пайдаланылат. Мына эми сен аракет кылып көрчү. Биринчи жипти мына ушундай салабыз, бир айлантып алабыз. Экинчини мындай айлантып барып, ортосунан алып тартасыз. Кана тартчы кызым. Вот тартканда мына пышып калды. Шуну казык бош дейбиз. Казык бош байлоону да үйрөнүп алдым. Байлоонун түрлөрүн ушул жерге чейин көрсөтүп бере алдык. Ал эми калган түрлөрүн кийинки көрсөтүүдө улантабыз. Оба, ата-бабалардан калган нерселерди унутпашыбыз керек. Бирок ошол эле учурда замандын агымынан калбай, алдыга умтулууну эстен чыгарбоо зарыл. Жаштарга билим алууда азыркы күндө ар кандай шарттар түзүлгөн. Бир гана Кыргызстанда эмес, башка чет өлкөгө барып билим алса да болот. Анын жол жобосун кийинки материалда көрө аласыздар.
Жалпыга билим борборунун жарнак тактайчасы. Бул жарыяларды көбүнесе чет өлкөдө билим алууга умтулган жаштар окушат. 9-класстын окуучусу Айым Айдаралиева 13 жашынан баштап эле өзү тандаган жогорку окуу жайга тапшырууга даярданып жүрөт. Бул жерде көптөгөн маалыматтарды алып, анан ошолорго катышып, мисалы Америкага кетүүгө мүмкүнчүлүк алга болот, эгер терең билимиң болсо. Бирок кээде ошол тесттерден өтүп, бир гана Америкага эмес, ушул жерде билим алууга да мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы, мен азыр Акселсте окуйм. Ал жерде биз ошол IBT, PBT деген тестти, дүйнөлүк стандартта тест тапшырганы даярданабыз. IBT бул электрондук, PBT бул кагаз түрүндөгү тесттер. Кыргызстан боюнча мындай тесттерди Бишкекте жана Оштогу жалпыга билим борборунда тапшырса болот. Борбордо чет өлкөдөгү окуу жайларга тапшырууну каалагандар үчүн акысыз кеп кеңештер берилет. Мен бардык студенттерден кыйынмын, анан мен барып сөзсүз бир чет мамлекетте, бир мамлекетте барып окуп келишим керек. А сенин кыйындыгың эмнеде? Конкретно ошол немеде жооп бериш, мисал келтиришим керек да. Жалпыга билим борборунда чет өлкөдөгү окуу жайларга тапшыруу экзамендерине даярдануу үчүн дээрлик бардык адабияттар бар. Алай көйрөнүнөн келген Бүбү Ажар англис тилин өздөштүрүп, чет мамлекетте окуп келүүнү ниет кылат. Бизнес боюнча дагы үйрөнүп кетсең болот, ошо бизнес жагынан дагы Кыргызстанда да үйрөнсөң болот, бирок чет мамлекетке чыкканыңда көптү көрөсүң, көп нерсени мындай кургузлоруң дагы алмашат, ошон үчүн көп нерселерди билгим келет. Борборго кеңешкени мектеп окуучуларынан тартып, илим жактаганы даярданган докторлорго чейин келишет. Мында эч кандай жаш өзгөчөлүктөргө чектөө жок. Эң негизгиси англис тилин билүү керек. Четке баруу окуунун эки жолу бар. Биринчиси атайын программалар аркылуу, экинчиси өз алдынча. Атайын программалар деп биз айтабыз, жана Акселс, Сорос фондунун, жана посольствонун, жана дагы башка организациялардын өздөрүнүн, Айрекстин өздөрүнүн программалар болот дагы. Ошол программага конкурс жарыялап, ошол конкурстан өткөндөр ушул кеткен шаардан баштап барып окуп келген шаардан кайтып келгенге чейин бекер барып келет. Мындай программалар жөнүндөгү кеңири маалыматты www.checkit.education.usa Checkit.info сайтынан алса болот. Чет мамлекетте окуу үчүн эки экзаменге даярдануу керек. Биринчиси TOEFL, англис тили боюнча экзамен. Аны тапшыруу үчүн TOEFL Checkit.ru сайтына кирип катталып, ал жерден берилген счетко $185 жөнөтүп, экзаменге катышууга мүмкүнчүлүк алынат. TOEFL деген экзаменди тапшырыш керек. Бул TOEFL деген экзамен мына ушундай китепчелерде булардын баарын суроолор жазылган. TOEFL деген экзамен дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде кайсы жогорку окуу жайга өтөм десе, ушул TOEFL-дун балдары, алган балы эсептелет. Анан бул экзаменди бир жолу тапшырса, экзамендин жыйынтыгы 2 жылга чейин жарай берет. Андан кийин экинчи экзамен, бул жерде дагы кечирип койсун, айтып коеюн, балдар үчүн өтө зарыл деп эсептелген экзамен бул SAT. Буга математика дагы кирет, жана башка предметтик сабактар кирет, биология, химия, физика деген сабактар, литература, ошондой сабактарды. Муну тапшырса, муну тапшырып жогорку баа алса, сөзсүз дүйнөнүн кайсы бир мамлекеттин жакшы окуу жайына өтүп, ошол жерден стипендия алып, бекер барып окуп келгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул ыкмалар мектепти аяктап, чет мамлекеттеги университет же колледжге тапшырып, бакалавр даражасын алуу үчүн колдонулат. Бүтүрүүчү класстын окуучусу Зиода Хансаидова мындай экзамендерди тапшыруу үчүн 4 жыл даярданган. Ошол эле биз деле экзамен жазабыз, сыноолорго киребиз, кийин өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүздү көрсөтүп беришибиз керек. Албетте биздин өткөрүлгөн олимпиадалар жана башка конкурстар немелердин дипломдору, андай дипломдору өтөт ал жакта. Адамдын көз карашын текшеришет, алар мындай дүйнөсүн карашат. Ал адам бир жолдон эле мындай өнүккөн болуш керек эмес экен да, башка калган жөндөрү деле жакшы болуш керек. Мисалы, таланты болуш керек экен, ырдашты билсе жакшы экен, билешти, сүрөт тартышты. Экзамендерин ийгиликтүү тапшырган Зиодахан быйыл Америкадагы Колби Сойер колледжинде бюджеттик негизде билим алууга мүмкүнчүлүк алды. Албетте, билим алып, тажрыйба чогултуп, өз өлкөбүзгө салым кошулса кандай жакшы. Учурда не деген гана интернет булактары жок эмес.
агент, Facebook, Skype дегеле көп. Бүгін мен ушундай жаңыдан белгилүү болуп келе жаткан WhatsApp программасын кандай колдонуп, кантип кошулуунун жолун көргөзүп берем. Программа 2009 жылы мурунку Yahoo фирмасынын жумушчулары Ян Каума жана Брайан Эктондун эмгегинен жаралган. Бул программаны бир гана смартфондорго жүктөөгө болот. Алгач телефонуңуздагы тиркемелерге киресиз. Бул жерден Play Market магазинине киресиз. Кошумча тиркемелер чыгат. Ошол жерден топ бесплатныкка кирип, издөө саласыз. Тиркемеде көптөгөн WhatsApp'тын түрлөрү чыгат. Эми тандайбыз. Ушул жерден жүктөп алсаңыздар болот. Мен мурун жүктөп алгандыктан жүктөө дегендин ордуна ачуу деген чыкты. Азыр мен кирип, кантип иштөөнүн жолун көрсөтүп берем. Бул жерде эч кандай аккаунттун кереги жок. Болгону телефон номериңиз жана фамилия атыңыз жазылат. Эгерде кененирээк маалымат алгыңыз келсе, бул жерде бассаңыз настройка чыгат. Ал жерден жардам сурап, программа жөнүндө угуп билип, контакттарыңызды карап көрсөңүз болот. Эгерде сүрөтүмдү алмаштырам десеңиз, бул жерге кирип сүрөтүңүздү алмаштырсаңыз болот. Азыр мен алмаштырып көрөйүн. Галерея деген жерде бул жерде мурунку тартылган сүрөттөрүңүздөн тандап койсоңуз болот. Ал эми бул жерде болсо, өзүңүз ошол эле убакта тартып койсоңуз болот. Мындай кылып тартабыз. Буну сактап коебуз. Автомат түрдө өзү сакталып калат. Башка программада караганда айырмасы бул жерде смайликтин көптүгү. Азыр мен көргөзүп берем. Ар кандай смайликтин түрлөрү бар. Бул программаны 1 жыл ичинде бекер колдоно аласыз. А 1 жылдан өткөндөн кийин 99 центтен өтөт. Жанында бул жерден сүрөтүңүздөрдү жөнөтсөңүздөр болот. Эч кандай акча албайт бул үчүн. Мисалы галереядан тандап алабыз дагы жөнөтөбүз. Анан да видео жөнөтүп, контакттар жөнөтүп, ушул функцияларды колдонуп жакындарыңыз менен баарлашсаңыз болот. Дүйнөдөгү эң белгилүү триумфальный аркасын 1836 жылы Париж шаарына белгилүү архитектор Жан Шальгерди курган. Бул жерге күнүнө миңдеген туристтер келип, кооздугунан суктанып кетишет. Азырынча бизде мындай аркалар жок. Бирок барыбызга эле белгилүү, Ош шаарынын киребериш жеринде шаардын көркүнө коркуштурган арка бар. Менимче бул жерде өткөн бардык эле адамдарга кызык болуш керек. Ким жасады, кантип деген суроолор. Келиңиздер анда суроолорго жооп алалы. Ош шаарынын чыгыш дарбазасы. Кыргыз көчү монументалдык комплекси кыргыз элинин кылымдар бою басып келген тарыхы жана улуу жибек жолун чагылдырган. Мунун курулганына 2 жылдай болуп калды. Бул жердин курулушка чейинки абалын эмес, сүрөттөн гана көрсө болот. Анан жол тарытып, коомдарды сатып, анан шаарды көрүнүшү бузуп турган жер болгон да. Анан ушул жерге конкурс объявить этилген. Анан ушул конкурска анан кийин биз катышып, мындай неменин чийдик да арканын бейинчи кандай немелерин чийип, аны иштеп, анан кийин конкурска представить эттик. Конкурста анан каралып, ошол биздин идеябызды жагып, ушунун үстүнөн творческий группа түзүп, анан ушул жерде иштедик да. Анан бул творческий группаны 1 жылда иштеп, ишке ашырдык да. Ашырал Маразыков Кыргыз көчү монументалдык комплексин жараткан чыгармачыл топтун төрагасы. Кыргыз көчү 30га жакын көрсөтүлгөн долбоорлордун ичинен тандалып алынып, анын идеясынын үстүнөн 8 киши эмгектенген. Кыргыз көчү деген тема болуп атпайбы? Ошол полный турмушту бүт болгон материалдар менен көргөзөбүз экенбиз да. Эми естественно аркабыз мына бираз дешевыйраак болуп калды. Себеби баягы материалдын жоктугунан ошондой биздин ойлогон жеңил материалдар жок. Азыркы убактагы мындай. Анан кийин барельеф стилин жасалыш керек да, рельефный болуш керек да, композициялар жана кыргыз көчү, аттар, төөлөр, баардыгы ошолордун баардыгын барельеф жасашыбыз керек эле. Ушул өнөрканада кагаз бетине түшүрүлгөн идеянын алгач гипстен макети коюлган. Эми кандай чыгыш керек деп туруп жасап чыкканбыз. Биринчи идеябыз ушул болгон.
кийинки 2 варианттардан бергенбиз да. Ошондо биз шаарыбыздын мэри келип такалып, ал жерде подпорный синкалар болгон, дубалдарчы. Так, мына идеяны карап алып туруп, ошонун негизинде творческий группа түзүлсүн деп туруп буйрук берген. Ошол мезгилде творческий группадан жана скульпторлор, художниктер, жана архитекторлор болуп чогуу ушул проекттин идеясын издеп чыгууга аракет кылдык. Түндүк түрүндө жасалган арканын бийиктиги 20 метрди түзөт. Анын астында Алымбек Даткандын айкели жана эки тарабынан 2 эл бирсинин эстелиги турат. Биздин негизги ойлогон максатыбызга бир жетпей калдык да. Ушул исполнениесинде. Бардык себебин бул эми эсесине багы каражатка байланыштуу болуп атат деп ойлойм. Себеби бул жерде мына арканын обшивкасы болбой калды. Арка полный обшивать этилип, кадимки мындай неме болуш керек эмес да. Азыр эми баягы мындай пространственный решетчик болуп калып атат. Ошол. Анан экинчиден мына эстеликтерди биздин оюбуз мындай Курманжан Датканын, мындай айтканда Алымбек Датканын мындай какой-то бир Курманжан Даткан менен өзүнүн баягы Абдулдыбек деген патриот балдар болгон. Ошолор камчыбектерди кошуп жашасак деген ойдо болгон да. Анан кийин биздин шаардын основном баягы шаар деген биздеки түстүктө да өзүбүз баардык нерсе эме анан өзүнчө бир колорит бар да, бизде мындай бир кандай десем бир башкача колорит да, мындай более горячий да. Ошого биздин мына немебиз дагы бир аз боёгу дагы богат, анан барельефный болуш керек да. Кыргыз көчү монументалдык комплексинин узундугу 500 метрге созулат. Анын курулушуна 70 миллион сомго жакын акча каражаты сарпталган. Бүгүн бул тарыхый комплекс жаштардын жана шаар тургундарынын сүймөнчүк жерине айланган. Колуңуздан көрүңүз төгүлүп, өнөрүңүз менен тең бөлүшүүнү кааласаңыз, анда төмөндөгү электрондук дарегибизге кат жазып, билдирип кетсеңиз болот. Ийгилик сиздерге. Саламатта калыңыздар.